Жогорку кеңештеги сот, укук маселелери жана мыйзамдуулук комитетинин башчысы депутат Садыр Жапаров да бул ишке билектирүү киришип, соттор менен чогуу чараны иштеп, сот реформасын алдыга жылдыруу багытында ал жетектеген комитет 5 мыйзам жазып, ал долбоор парламенттин кароосунан өтүп, президент дагы кол коет. Сотторду тандоо кеңеши биринен сала бирин сотторду тандап, иш акырындык менен болсо да уланып жүрүп отурат. Ал арада эл ичинде Садыр Жапаров сотторго басым жасап жатыптыр, өзүнө баш ийген сотторду кызматка алып келгени жатыптыр деген сыяктуу ар кыл кептер аралап, анан бир күнү жаалданган адамдардын тобу жогорку кеңеш жайгашкан Ак үйдүн имаратына жумуш башталып эле эртелеп келип тосуп туруп алышат. Атүгүл комитет жетекчиси Садыр Жапаровду ал ордунан алуу боюнча маселени добушка койдурушат. 2 рет добушка коюлуп, 2 жолу тең бул маселе колдоо таппайт. Кийин соңу Ак үйгө уюшуп келип нааразычылык билдирген адамдар ким экени, аларды ким уюштурганы анык болгон соң, Садыр Жапаров ал чындыкты парламентте ачык айтып шаардана кылат. Жашырганда эмне? Бул спектакль толук бойдон президенттик аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев тарабынан түздөн-түз уюштурулган. Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Ырасында эле жогорку кеңешке жаалданып киришип, Садыр Жапаровду кетсин дегендерди Ак үйдө отурган эле үлкөн кишилер уюштурганы, ошол акцияга чыгуу үчүн кимге канча доллар бергени, ким министр башы менен айрым депутаттарга бут тоскону, телефон сүйлөшүүлөрдө белгилүү болуп, ошол аудио Садыр Жапаровдун өзүнүн колуна тийип, чындык белгилүү болот. Ак үйгө жулунуп келгендердин арасында ким турганын, ал акция кандай негизде уюшканын төмөнкү аудиолордон баамдоо анчалык кыйын эмес. Конфликтке барбай турсун да, мында жана кыйкыра берет, жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мында кыйкырып өкүрүп эме кылып турушат да. Хорошо? Хорошо. Ошону айтып коеюн дедим, азыр Каптагаев деп башталат. Булар вообще эртең менен саат 7-8 анан койду 9:30-10 баштайбыз да. 10 башталат. Мен барып мындай баш көз болуп карап берип турам. Белгилер жана кыйкырып, анын ичинде отмент этсе анда нормально. Каптагаев жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбеди. Ошол. Кыздар чуркашып беришет берчи. Супуга кыйын тапканга. Ошон жана айтып сиздерге кеңеш коеюн деген. Ошо мен билем. Анда всё, давайте. Алло. Алло, кандай? Assalomu alaykum, yaxshi qanday? Birinchi kun saat 10da ballarni olib borib emeге keldilar. Ак үйдүн астында. Балдарды алып? Бармайт. Эмне болду? Митинг кылабыз. Кыскырабыз анан. Эмне боюнча? Садыр Жапаровду кеттебиз. Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров эмес, Соттор боюнча. Эмне туура эмес кылат деппи? Алло, Коңжбеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тигилер. Ошолорду киргизип неметип койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо. СДПКна жол ачык да сразу. СДПК. Мен балдым мындан башка СДПК. Министр эмгиде сүйлөшүп атат пикетчиктердин диги главари менен. Чалып атат Ырсалиевке. Байке билесиз да эртең пикетке чыккан атабыз дейт. Канча бала чыгасыңар дейт. 1000ден ашык чыгабыз дейт. Каптагаев бизге $1000 берди дейт. Дагы жетпей атат, бираз тамак ашка чуркап балдар акча издеп жүрөт дейт. Билесизби? Ооба билем деп чыга бергиле деп атат. Чыкпагыла, мирный митинг уюштургула, же болбосо мамлекетте тынччылык орносун дегендин ордуна мына отурат министр. Эгерде укуңар келсе, мен сизге берип коеюн, же болбосо эртең сиз айтпадыңызбы, факты бар, эртең коюп беремин деп. Мен сизге берейин, мына эгерде мени калп айтып атат десеңер, угуп койгула. Мына ушундай министрлер отургандан бизде кантип стабилдүүлүк болот? Садыр Жапаров өзү белсенип чыныгы калыс, көз карандысыз соттор келсин деген ниетте болуп жаткан, сотторду тандоо кеңешинен тандалып өткөн соттор негедир А кездеги президент Роза Отунбаевага жана анын жан жөкөлөрүнө жакпадыбы? Айтор Ак үйдө сотторду тандоо боюнча өзүнчө сынак белгиленип, соттор төрдө отурган Роза Отунбаева, Нарымбаев жана Эмил Каптагаевдардын сынагына катышып, ал соттордун жооп бергендери шылдың катары көрсөтүлүп, мамлекеттик телеканал аркылуу өзүнчө эле шоу болуп көрсөтүлөт. Садыр Жапаров жетектеген комитеттин сот реформасы тууралуу 5 мыйзамы өз учурунда парламент тарабынан колдоого алынып, президент кол койгону менен кийинки парламентте
ары тарт бери тарт болуп коалициялык ызычуулар менен коштолуп, кийин Садыр Жапаров куугунтукка алынып, абакка олтургузулуп, ал сунушта өткөрүлгөн 5 мыйзамга бийликчил күчтөр өзгөртүү толуктоолорду киргизип, өздөрүнө ыңгайлуу мыйзам кабыл алып, сот тармагында илгери Акаев, Бакиев убагындагы эле көрүнүш кала берди.